Саламатсыздарбы? Менин атым Бактыгүл Аскералиева. Айыл чарба министрлиги атынан биз бул жака Кореяга 2 жумалык стажировкада болуп турабыз азыр. Кореяда органикалык жол менен уюштурулган кооперативдерди көрдүк. Алардын тажрыйбасын уктук, кандай деген жолдорду басып өткөндөрдү көрдүк. Анан эң негизгиси мага жаңы болгон нерсе, Кыргызстанда биз кичинекей жерлерде, орусча айтканда мелкотоварный деп биз объемду чыгара албай бирдей сортто жок өсүмдүктөрдү, то есть ар кандай калибрда болот деп ошон үчүн бир баада сата алчу эмеспиз. Бул жакта айыл чарбасын ушунча деңгээлге системалаштырыптыр. Кичинекей жерлерде органикалык жол менен өстүрүлгөн продукцияларды жакшы баада сатып, анан ушул кошумча чынжырчасындагы бир системалаштырып алышыптыр да. Ошондуктан бул жактан дагы көрдүм, мындай өндүрүштүк масштабтарда органикалык жол менен өстүргөн канчалык кыйын болсо дагы аракет кылса болот, бирок кичинекей жерлерде, айыл жергесинде муну 100% толук органикалык жол менен өндүрүп, анан ар бир фермер, ар бир айыл жергесинин тургуну өзүнүн жашоосун ушундай жол менен камсыздап жогорулата алса болот экен.